көрөк кетменди көтөрүп алып эле Россияны көздөй окшойбуз, гастарбайтер болуп. Чыгармачылыктын чыйыр жолуна аралашып, элибиздин кызматында жүргөн инсандарыбыз жок эмес. Талантты сыйлап, аны бапестеп багып, анын аркасы менен үй бүлөсүн баккан Тамада шоу мен элибиздин эрке уулдарынын бири Тимур Кабаев чыгармачылыктагы чыйыр жолу кызыктуу окуяларын айтып, биз менен бөлүштү. Тимур мырза, алгачкы эле суроом. Бул тамадалык сиздин тубаса талантыңызбы же атайын бир журналистика тармагынан сабак алдыңыз беле? Кандай десем, бул менин оюмча тубаса талант деп ойлойм. Бир четинен китеп көп окусаң, ошол көбүрөөк жардам берет экен да. Бул азыркы тапта кейсип болуп калбадыбы? Тубаса талант дегенге мен кошулам, себеп дегенде ар бир адам миллион китеп окуса дагы эл алдына чыгып сүйлөш бул аябай оор нерсе эмеспи? Тубаса эле талант. Тубаса талант менен эле эмгектенип келе жатабыз. Кийинки суроо ушул, сизди бир тойлордон көрүп эле жүрөбүз. Ушундай бир фокустагы жанрында өзүңүздүн бир тишиңиз менен, ээңиз менен столдорду көтөрүп, элдерди кызыктырып, бир жакшы бир шоу менен чыгып жүрөсүз да. Бул нерсени кантип өздөштүрүп алдыңыз? Мен 4 классыман баштап кыргыз циркинде заниматься эткем, андан кийин кыргыз циркинде иштедим. Бирок ошол жактан менин фундаментим түзүлдү. Фундаментим түзүлүп кийинчерээк баягы билесиң, гос жумуш бул аябай маянасы аз эмеспи? Анан акча жаатында дагы кичине неметиң, анан үй бүлөлүү болот экенсиң дегендей. Кыскасы кыйналып кетет экенсиң да. Анан азыркы заманда билесиң, турмуш неме болуп атса, аракет кылдык. Ошо немеден кыргыз циркинен алдым анча-мынча өнөрлөрдү. Анан мен негизи өзүм той менен деле тиешем жок болчу. Китеп окучумун эметтин. Анан күндөрдүн биринде музыкант бир дос баламдын туулган күнүндө барып калдым. Өзү бая той менен иштеген. Тойдун тартибин анча-мынча билчүм. Анткени бая тойлорго барып жүрөсүң да. Барып конок болуп отурсам эле ошол жерден күтүп аткан немеси тамада жигит келбей калыптыр. Ошол себептен бара албай калдым деп айткан экен. Той ээси кыжалат болуп, каяка барарын билбейт, эмне кыларын билбейт, айла салты кетип, анан случайно келип сураганда баягы туулган күн деген туулган күн, анда мен жаш болчумун, 8 жыл болуп калды ушул сферада иштеп жүргөнүмө. Жанымда музыкантым кичине кызы болуп калган, мына бул жигит тамада бола алат деп коет да, элестетип кор. Эми шортик чемин. Үстүмдө футболка, башта кепка. Бутта шлёпка деп койбоймбу? Анан тамаша иретинде эле айтып койду, тиги киши келип эле жалдырап калды. Кандай той ээси келип калды, элестетип көр, 200 адам. Анан чоочуп кетти. Кантип неметерин билбейчи. Анан мен да турдум да макул дедим, макулдугун бердим. Кантип өткөрөбүз? Мындай кылабыз, баягы как будто көп жылдан бери өткөрүп жүргөн тамадада эле алдым, списогун алып анан өткөрүп, ошол жерден анан кыздарып көбүрөөк мо цирк жанрындагы трюктарды көргөздүм, немелерди көргөздүм, ошол менен өтүп кетти да. Анан ошондон тартып уже тамадалыкка эмнеси менен өзгөчө алсам болот. Бул цирковой жанрдагы жонглирование, ошондой эле алсаң, фокустар, трюктарды аралаштырып кетсең, элге да кызык болот экен дагы, эл тартып алат экен дедим дагы. Анан ошо фокусту негизи бирок түпкү тегим сиздин сурооңузга жооп бергенде тактап айтканда тетиги цирктен башталган. Тимур мырза, ушул акыркы учурларда заказдар көп болуп, аябай той үстүндө эле жүргөнүңүздү көрүп жаткан учурубуз. Баягы тойго заказ кылып аткан адамдар эми баягы тамада тандарга келгенде эле баш айланып калышат. Анан заказ кылып аткан адамдар сиздин эмнеңизге, кайсыл өзгөчөлүгүңүзгө көп карашат? Бул заказ кылып аткан адамдар той ээлери, тактап айтканда, биринчиден мен тактыгымды жакшы көрөт. Пунктуальность деп коет го, убакыт саат менен иштейм. Экинчиден анча-мынча баягы элден өзгөчөлүк, жаңы айтып кетпедимби, фокустар, трюктар менен тартат окшойм, дешим боюнча. Кээ бирлер айтат, элди күлдүрөсүң көп дейт. Анекдот айтып, баягы элдин маанайын ачыпчы. Ошол жагымды барташат. Эми мактанып отурсам анча-мынча таластыктар неудобный болуп кетет, кыскасы. Эң негизги сиздин чеберчилигиңиз, жоопкерчилигиңиз анан тойду өткөрүү ыкмаңызга карашат экен. Тойлордо ошо көп эле кызыктуу окуялар болсо керек. Кандай кызыктуу окуяларга кабылгансыз? Кызыктуу окуялар аябай көп. Мындай алсам, мына көчө эле тиги үйлөнүп тойдо болуп келдим, Кемин жергесинде. 2 жаш үйлөнүп, жакшы той өттү. Той бүткөндөн кийин
турмушка чыгып аткан кыз эртеден кечке тамак жептир. Азыр сулуулук салондордо жана белди корсет деген неме бар го бале. Ошол менен катуу тартып коет. Анан той бүтөрдүн алдында мана эми гүлдөр кытып, эми жигиттер кытып баягы неме этип аткан дос балдар сүйлөп аткан маалда эс үчүн жоготуп ачка экен да. Чалкасынан түшсө болобу. Юбкасы үйдө көтөрүлүп, эми укмуш болду да. Анан торт кесип калды. Тортты кескери келгенде тиги эс үчүн жоготуп калды. Эмне кыларыбызды билбей калдык да баягыденчи. Анан айла жок тиги жигит өзүн кестиртип ошондой да ситуациялар болот да. Баягы эсте каларлык нерселерден, кызыктуу окуялардан деп айтып атасың. Кызыктуу окуялардан болгону менде бир нерсе эсимде калып калган. Ала Тоо ресторанында той алып баратып, эл таанагылы бир жар чечекебиз. Элден эрте кел деп мен келип, мени менен чогуу бир саат, 1,5 сааттай чай ичип отурду. Анан той башталды. Той башталды, 2 жаш келип калды дегенде эле жар кетти. Баягы мен даяр экен деп эле кетип калдым да. Бардым дагы эле тойду баштадым. Баштап эле эл менен амандашып, саламдашып туруп эле 2 жашты чакырсам, 2 жаш келатат жар менен. Баягы жар чечекем жок. Жок. Элестетип көр. Келип өзүлөрү эле жүгүнүп атат. Анан айла жок баягы мен дагы негизи кыргызда келиндер, жеңелер, тактап айтканда жеңелер жүгүндүрчү эмеспи. Эмне кыларымды билбей калдым. Барып эле мен эле колуктап барып жүгүнтүп тургузуп койдум деп кой. Карасам, тиги эжем болсо ары жакта жашынып коюп турат. Не болду депчи, ошондой окуялар болот. Эми көп. Тойда кызыктуу окуялар көп. Эми анын баарын айтып отурсаң, укмуш. Убакыт. Кийинки бериле турчу суроо ошол акыркы учурларда тамадалардын программаларына абдан эле бир наразычылыктар, бир негатив сөздөр көп айтылууда элибизде. Анан бир кандайдыр бир тойлорго чектөө киргизилсин деген дагы бир жогорку тараптан дагы ушундай бир суроолорду берип, ушундай кылса кандай болот деп дагы айтып жүрүшөт. Анан сиздин жеке оюңуз кандай? Ушул нерсеге кандай көз караш менен карайсыз? Көз карашым болсо, мындай карап көрсөң да туура айтасың. Бул жерден көп нерсени байкайм. Айрым бир тамадалар көбүнчөсү мындай этикадан ашып кеткен оюндар болуп калат экен. Көрүп жүрөм. Ошолорду кичине кыскартып, башкача этикадан ашпаган оюндарды кылса жакшы. Анан карап көрсөң, немелер боюнча айтып атасың, кыскартабыз депчи. Кыскартабыз деп айтып атасың, кыскартканда эми өкмөттөн чыккан токтом көп дейт. Тамада деген боктон көп деп тиги Майрамбек Осмонов агабыз айткандай, өкмөттөн көп эле немелер, токтомдор чыга берет. Ар түрлүү эми айтып отурсаң көп да. Андан көрөк мындай кылыш керек да, эми башка жагын карап алса ошо өкмөт тарапчы. Анан мына карап отурсаң, патент тармагында айтып атат. Патент тармагын айтып атсаң, эми статистика боюнча Кыргызстанда эң көп налог төлөгөндөр булар строительдер, куруучулар дык экен. Биздики болсо алардан да көп болот экен, 2,5 миң сом. Айрым бир тамадалар бар. Карап көрсөң эми жаңы чыгып келаткан поколение бар. Жаштар бар. Кээ бирлери үйүндө квартирада жашагандар бар, үйлөрү жок. Квартирада турушат. Алар эртең күндө кантип үй бүлөсүн багат. Бир айда бир тойго чыккан тамадалар бар. Алар барат, квартплатасын төлөп, бир тойго комуңдап алып, акчаны салып алып, үйдү көйсөй барышат. Барып же келинчегим үй бүлөсүн багабы, же квартирасын төлөбү. Ошол жагынан неметет. Мейли мен төлөйм, мисалы, мен 2,5 миң сом деген эми бул эми мындай эле неме. Бирок кай бир адамдарга оор. Төлөсө төлөп тура алам. Мен көп неметпейм. Бирок менин жеке оюм өкмөт тарабынан дагы бизге бир кандайдыр бир условия болсо деп ойлойм да. Мейли пенсияга чыгарам десе де, мен с удовольствием төлөмөкмүн. 5 миңден десе де төлөмөкмүн. Же биз мына таксисттер төлөп атат дейт. Таксисттер мына жолду колдонуп атат, жолду колдонгондугу үчүн да. Мындай карап көрсөң, немелер бар. Таамдыкка дейт, налог алып атышат. Мен деле налог төлөйм үйүмө. Жердин налогу, суунун налогу, менин налогу, кыскасы баардын эле налогтору бар эмеспи? Баардыгын немени төлөйм. Бирок биз мамлекеттен эч нерсе сурабай элебиз да. Бизге кандайдыр бир деңгээлде жок дегенде реклама тармагына жардам берсе, же бир наам берсе, мейли эле. Мен оюмча, эгерде мындай ушул токтом аягына чейин чыкчы болсо, мына айтып атат 44 тамаданы жазаланды депчи. Анда той
кандай болуп калат билбейм. Анда Кудай буйрса бир 2 жылдан кийин тамадалар тиги көрөк кетменди көтөрүп алып эле Россияны көздөйжөнөйт окшойбуз, гастарбайтер болуп. Ошол жеке оюм. Кыскартуу дегенде кыргыз деген кыргыз. Баары бир. Кыскартуу керек, чектөө керек. Оюн зоок жанагы неме этикадан чыкпаган оюндарды кыскарт алыш керек да. Анан кыргыздын каада салтын туура колдонгонду билиш керек. Кээ бирлер бар, эки сөздүн башын бириктире алган эле бар. Бириктире албаган тамадалар бар, жаңычып келаткандар бар дегендей. Эрке балдар деп коет эмеспи. Кыргыздын салтын туура колдонгонду билсе, жакшы ордорду менен өткөрсө жакшы. Андайлар да бар. Бирок могу тойду кыскартабыз дейт, кыскартса болот. Бирок бир тойдо мисалы үчүн 500 адам келет. 500 адамды кантип бүтүрөсүң? Жегжаат деген билесиң, катыш көп, салмак ашык деген бар. Анан кээ бирлер бар, 2ден сүйлөтөбүз, 3ден сүйлөтөбүз. От силы. Ошондо да убакыт жетишпей калат. 1,5 сааттык, 3 сааттык той болуш керек деген неме чыгат деп атат да. 3 саат, 4 саат бул нормально. Мыйзамды неметсе болот. Ошол болгон жеке оюңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн Дилмаегибизде тамада элибиздин эрке уулдары жана ошондой эле фокусник чечен сөзгө албетте биздин тамадаларыбыздын бири Тимур Кабаев болду. Сизге эркин микрофон. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, атайын бизге келип, жумуш үстүндө болсом да келип, аябай тиги интервью берип, өнөр адамдарын көтөрмөлөп чыгарып атканыңыздарга элге калай калкка кааларым эмне. Эң биринчиден той болсун, митинг болбосун. Сиздерге өчөшкөн каналдар өчө берсин, башка жака көчө берсин. Ушу сиздердин телекөрсөтүүңөр өсө берсин. Ошол башка эч нерсе каалабайм. Той болсун. Чоң рахмат.